Аскер институтунун бир жоокери каза болду. Мейманканадагы зордуктоо боюнча дагы бир шектүү кармалды. Үмүт жана Ко ишканасынын ээси мыйзамсыз курал жарак сактоого шектелүүдө. Саламатсызбы, сиз көрүп жаткан Айтмакчы программасы бүгүнкү күнгө алынган орчундуу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аскер институтунун алдындагы бөлүктө кызмат өтөп жаткан бир жоокер октон каза болду. Бул тууралуу Коргоо министрлиги билдирүү таратты. Маалыматка ылайык 2003 жылы туулган аскер 18 августта кечинде күзөттө турганда куралы атылып кетип, алган жаракатынан ошол жерде жан берген деп айтылат билдирүүдө. Аталган фактыга байланыштуу аскер прокуратурасы териштирүү баштады. Маалыматтарга караганда каза болгон жоокер Каракол шаардык аскер комиссариаты аркылуу армияга чакырылган. Коргоо министри Бактыбек Болотбеков окуя иликтенип жатканын, иш териштирилгенден кийин маалымат берилерин айтты. Каза болгон жоокер Сыргак Сабырбековдун сөөгү соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин Ысык көлгө туулган айылына жөнөтүлдү. Соңку айларда Кыргыз армиясында уруп согуу, тепкиден жана октон каза болгон жоокерлердин саны аз эмес. Алтын казына ресторанындагы зордуктоо фактысына байланыштуу дагы бир шектүү катары 26 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашты. Милициянын маалыматында тергеп иликтөөнүн жүрүшүндө анын кылмышка катышы бар экени аныкталганы, сотто бөгөт чарасы каралып 2 айга камалганы айтылды. 8 августта аталган ресторанда администратор болуп иштеген бир нече адам аталган жайдын жашы жете элек официанттын зордуктаганы жөнүндө маалымат тараган. Бул тууралуу зомбулукка кабылган кыздын ата-энеси коомчулукка кайрылган. Маалыматка караганда кылмышка шектүүлөр 17 жаштагы кызды ресторандын жанындагы мейманканага камап, зомбулук көрсөткөн. Буга чейин милиция аталган фактыга шек саналып 20 жаштагы бала кармалганын билдирген. Улуттук коопсуздук комитети сүт азыктарын чыгарган Үмүт жана Ко ишканасынын ээси мыйзамсыз курал жарак, октары жана жардыруучу зат сактаган деген айып менен кармалганын билдирди. Ага ылайык анын үйүн жана иштеген жерин тинтүүдөн БРДМ-2 үлгүсүндөгү аскер техникасы, танканын үстүнө орнотулган Калашников үлгүсүндөгү пулемет, башталган бир нече курал жарак, октары жана жардыруучу зат алынган. Атайын кызмат тараткан кабарда кармалган жаран такай аскер формасын үстүнөн түшүрбөй кийип жүрөрү агрессияга жакын экени белгиленген. Шектүү УКМКга алынып келинди. Учурда бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 267 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланып жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Bizon KGZ сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчалардан окуй аласыздар.